негизи азыр Малайзия менен Кыргызстан ортосунда өз ара соода жүгүртүүбүз анча чоң көлөмдө эмес, 19-20 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Бирок жылдарга салыштырмалуу өсүү темптери 4,5 эсеге өсүп атат. Негизинен айыл чарба продукциясы, нефтехимия продукциясы, өзүңүздөр билгендей, Малайзия өзү ушул нефть продуктыларды кайра иштетүү жаатындагы өзүнүн чоң тажрыйбасы бар. Андан тышкары биздин карым катнашыбыз азыр мурун эки аралык комиссия түзүлгөн экен. Ал комиссиянын акыркы отуруму 7-жыл. Андан ары бул беттер ортосунда консультация алган алган. Азыр биздин сунушубуз боюнча ушул комиссиянын ишин кайра жандырып, анын алкагында конкреттүү план иштерин түзүп, биздин эки өз ара карым катнашыбызды күчөтүү сунушталып жатат. Бул биздин сунуштамабыз негизинен соода жүгүртүүнү көлөмүн көбөйтүүгө, ошо айыл чарба продукциясын, IT продукциясын, андан тышкары ошол нефть продукцияларды кайра иштетүү жаатында дагы кызматташууну сунуштаганбыз. Андан тышкары ошол эки тараптуу халал парк түзүү дагы азыр биздин сунушубуз бар. Анын алкагында ошо меморандум коюлат. Андан тышкары ошо туризм жаатында дагы биздин карым катнашыбызга азыр акыркы 2 жылдарда жана кызматташуубуз бекемдеп атат. Анткени биз ошол экономика жана коммерция министринин астындагы фонд, туризмди өнүктүрүү фонду ошо 2 жолу эл аралык выставкаларга катышып, алардын бир топ ошол туроператорлор менен келишим койгондон кийин бизге дагы ошол Малайзиядан туристтер келип баштады. Андан тышкары ошол биздин дагы туроператорлор ошо Малайзиянын туроператору менен кол коюшуп, азыр эки тараптуу карым катнашыбыз дагы чоң. Өнүккөн мамлекеттердин бирине кирет. Анын экономикасы ошо дүйнө жүзүндө 38-чи орунду көлөмү 60 миллиард доллардын тегерегинде ички продукциясын өндүрөт. Азыркы күндө анын дагы өсүү темптери өтө жогору. Анткени бул ковидтен кийин Малайзия өзүнүн IT сферасында да, андан тышкары ошол нефть продуктыларды кайра иштетүү жаатында өзүнүн орду дагы өтө чоң. Азыр экономика бул өнүккөн экономикалардын бири. Бүгүнкү күнү ушул Малайзиянын премьер-министри менен бүгүнкү иш чаралардын баарын биз ойлойбуз ошол тараптуу карым катнашыбызды күчөткөнгө дагы кадайда чоң түрткү берет.